Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сүйлөө маданияты маселелерине арналган сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программа сүйлөө маданиятында лакаптарды, фразеологизмдерди колдонуу жөнүндө. Сүйлөө маданиятында лакаптардын мааниси чоң. Учурунда шарт кырдаалга ылайык окуя таржымалы төп келген лакап айтылса, андан сөздүн таасири күчөп, сөздүн көркү чыгат. Макалдардан айырмаланып лакаптарда бул чыныгы турмушта болгон окуялар. Турмуштун тигил же бул көрүнүшүндө карата же адамдардын жан дүйнөсүнө байланыштуу мындай бир учкул сөздөр айтылат да. Ошон үчүн бул лакаптардын реалдуу бир окуясы бар да, ошонун негизинде жаралат да. Ошон үчүн айрым лакаптарды ой макалдардай болуп аягына чейин мындай толук туюндурулбай калышы мүмкүн да, эгерде лакаптын негизин, тарыхын билбесек да. Бирок ошондой болсо дагы лакаптар бул адамдардын жүрүм турумуна кайсы бир деңгээлде акыл ой сезимине таасир этүүчү салыштыруулар, аларда мыскылдоо оттеноктары абдан күчтүү да. Маселен, мындай дептир илгери, Керим Акашталам деп чалым этектен кургалдым деп айтыптыр да, бир илгерки бир биздин ата бабаларыбызда бир адамдар. Бул мында дагы адамдардын образы, мындай бир ички жан дүйнөсү, сырткы көрүнүшү дагы лакаптарда чагылдырып берилет да. Ошол сыяктуу болбо деген сыяктуу акыл насааттар бар да. Ошон үчүн лакаптардагы макалдар сыяктуу эле биздин рухий байлыгыбыз, биздин көркөм эстетикалык дөөлөттөрүбүзгө кирет да. Ошондой эле кимди ким көрдү, бир жубайды танбасты деп атпайбы? Бул абдан жүдөгөн адамга карата айтылат да. Өзүнүн оокатындагы жүргүзө албаган, тыңгылыктуу мындай бир иш чара кыла албаган адамдардын сапатына каратат да. Ал эми жана ажалым болсо өлөрмүн, азабым болсо көрөрмүн деп атпайбы? Мында тобокелчил, жандайдыр өзүнө ишенген адамга карата да айтылат да. Ушундай лакаптар калган да бизде. Арабаны көрдүм, арманым жок дептир бирөө. Мында болсо жанагы адамдардын мындай өсүп жетилбегендиги, чектелген жашоо турмушта жашап тургандыгын социалдык абалын дагы көрсөтөт да. Дагы бир лакап бар, Анжиянда агам бар, алда мендей шалаакы дейт. Бунда дагы кайсы бир деңгээлде адамдардын образына карата, адамдардын ички жан дүйнөсүнө карата айтылган лакап да бул дагы. Эки вариант бар муну. Анжиянда агам бар, алда мендей шалаакы. Үрүмчүдө экөөм бар, алда мендей шалаакы деп айтылат да. Бул эми эки вариант бар. Анын үстүнө лакаптардын бир өзгөчөлүгү мында көптөгөн варианттар болуп кетиши мүмкүн. Бир эле маанине туюндурган лакап 2-3 вариантка ээ болушу мүмкүн. Бирде кыска айтылса, бирде тарых таржымалы келтирилип, күчөтүлүп айтылат. Мисалы үчүн, Кудай ырган тура тур, шодоконун бүркүтүндө жутунбай дейт. Бул өзүн өзү токтото албай, баягы алкымы бузук бир бүркүттөй баар жок кызылды көрсө эле талпына берген бир Кудай ырган адамдар жөнүндө айтылып атат да. Шодоконун бүркүтүндөй жутунган дегенди кандай түшүнөсүз? Шодоконун бүркүтүндөй жутунган? Эми мындай баягы бирдемкени көрүп алып баса калып алдым жуттумдар айтат да. Ошол жана жаны тынбаган ачкөз мындай ошондой адам түшүнөм, ачкөз адамдычы. Кыргызда көп эле бар го эми азыр андай. Буларды көп колдонбойт го дейм, азырынча билбейбиз го биз. Шодокон деген чындыгында билбейт ким кандайча болуп калган. Бүркүт деген ошол өзүнүн эмеси боюнча куш жанакы эмес
куш сыяктуу, алып куш, жырткыч куш сыяктуу ошол өзүнүн эмесин жетиш үчүн баардык нерсени эметет да. Бүркүттөй алгыр деген түшүнүшү керек шодокун деп. Жаны тынбайт, мындай бир нерсени неме кылбайт, көп этибар ала бербейт. Ушул жутунган адам да, мындайча ач көз адамды түшүнөм. Бүркүт деген өзү эле эме турат, куушурулуп келип өзүнүн максатына, оюна жеткен. Ошондой кээ бир адамдар өзүнүн эмесине жетиш үчүн, максатына, ойлогон оюна жетиш үчүн бүт бардык болгон нерсенин баарын тең сөзү менен да, иши менен дагы, жасаган кыймыл аракети менен дагы, ой сезими менен дагы ошондой жулунат да. Бул ач көз. Бир нерсени ошол мен эле кармасам, мен эле жесем, мен эле тип ошону мен эле меники эле болсо дегендей түшүнөм. Шодокондун бүркүтүндөй жутунган деген кандай түшүнөсүң? Шустрый болуш керек, по-моему. Көзү тойбогон, мындайча айтканда кыял ошондой ач көз сараңдап айта албайбыз. Бирок ошо Кудай берген мүнөз ошондой шодоконун бүркүтүндөй жулунган бизде замандаштарыбыз аябай көп. Өзүн туура алып жүрө албаган, тамак соорак келген, мындай бардык жагынан өзүн жеңил баада алып жүргөн кишилерди шодоконун бүркүтүндөй жулкунган деп эле коюшат. Эми шодоконун бүркүтүндөй жутунуп деген бул өзү анекдот. Мындай кыргыздын анекдоту. Бир шодокон деген киши бар экен, бүркүтү бар экен, анан кийин калпчы экен ал өзү. Анан бир түлкүнү бир тырмагын илип, бир түлкүнү мына бул тырмагын илип, дагы бир түлкүнү тумшугун илип деп эле апыртып айта берет экен. Анан ошону ирония кылып, шылдың кылып, ага буга бардыгына асылып, бардыгына эле жетем дей берсе, шодокондун бүркүтүндөй жутунган эме экен деп коет. Бул ирониялык мааниси бар, бир аз шылдың мааниси бар да. Адабияттын тили менен айтканда притча. Теги мындай бир уламыш бар да. Шодокон деген өзү кичине мындай апыртып сүйлөгөндү жакшы көргөн киши болсо керек. Анан ал бүркүтү эчтекеден алчу эмес экен да. Бирок менин бүркүтүм тетигин алып, муну алып деп анан кийин баягы мактана беришкен. Анан бир күн анан келип досторуна мактан атат дейт. Ушундай бүркүтүм кыйын, өткөндө мен талаага алып чыксам, бир колу менен бир түлкү алды, бир колуна бир коёнду кармады. Анан дагы бир түлкү качып баратканда көзүн кысып койсо, түлкү кача албай туруп калды деп. Ошондон анан баягы шодокондун бүркүтүндөй жулунбачы деген нерсе калып калган ошол. Шодокондун бүркүтүндөй деп айтылат, олокондун бүркүтүндөй жутунма деп айтылат да. Бул өзүнчө уламышка байланышып кетет, анан эми турмуштагы адамдардын мүнөзүнө карата айтылат. Бул шодокондун бүркүтү деген бир шодокон деген катуу мүнүшкөр болгон. Ошонун бүркүтү аңчылыкка барып ошол бүркүттү салганда эки бутуна эки түлкүнү кармаптыр дейт. Эки канаты менен эки түлкүнү басыптыр дейт. Оосуна дагы бир түлкүнү тиштептир дейт да. Анан дагы бир түлкү качып барса, ошого жетпей көзүн кысып атат дейт, ошону да кармап калайын депчи. Ушул шодокондун бүркүтүнүн мүнөзү улунуп, жулунуп, ушу тойбогон, нысапсыз адамдарга айтылат да. Азыр эми көбүнчө биздин бийликтегилердин көбү шодокондун бүркүтүндөй болгон адамдар келип атат. Анан заман ошо шодокондун бүркүтүндөй болууга түртүп баратат. Рыноктогу экономика ар бир адамды шодокондун бүркүтүндөй болууга түртөт да. Анткени бүгүн мен жашап калайын, бүгүн алып калайын деп материалдык кызыкчылыктын артынан түшкөн адамдар бул шодокондун бүркүтүндөй мүнөзгө ээ болот да. Анткени тойбойт буларчы. Алып атса эле тоону тоодой жутат, темирди темирдей жутат, баарын аш кылат да. Эгерде өзүнө үй салып атса, баласына үй салса, небересине салып берейин. Бир 10 гектар жер алса, бир андан ары бир айылды ээлеп алайын дегендей нысапсыздык менен жашагандар булар шодокондун бүркүтүндөй. Бул бийликтеги деги эле азыркы рыноктук экономиканын шартындагы биздин элдердин мүнөзүнүн ошол шодокондун бүркүтүндөй болуп бараткандыгы бизди өкүндүрөт да азыр. Бул жерде бүркүттүн мүнөзү жөнүндө айтылат да. Бүркүт ошол 4 түлкү, 5 түлкүнү алып атып дагы 6-чы түлкүгө көзүн кысып атат. Айласы жок болуп атат да. Эми азыркыларды айтып атпайм, ошо саясатта жүргөндөр деле ошондой да.
болгонун алып калайын дейт, ошондой кичине тили бош калыш керек да. Мен алган жокмун, жеген жокмун, көргөн жокмун деп караганга эле кичине тили бош болбош керек, бош болуш керек. Калганын бүт ошол алып калганга жумшайт да, бөлөк мүчөлөрдүн баарысынчы. Тили эле кичине бош болсо, мен көргөн эмесмин, алган эмесмин деп караганга эле ошол тили калыш керек. Калганын баардыгын ошол алып жеп жутканга жумшайт да. Азыр видео камера менен тартып атсаң да таанып атпайбы? Мен антейин деген эмесмин, мен ага үйдө аттап кирген эмесмин депчи. Ошондой адамдар да. Шодоконун бүркүтүндөй деген сөз бул макал эмес, лакап, салыштырмалуу айтылган ушундай да. Анан эми бул бүркүттүн өзү жөнүндө эмес, ошонун ээси жөнүндө сөз да болчу. Шодокон деген кишинин ач көз экендигин, тигини алсам, муну алсам деген эле табияты ач көз адам экенин көрсөтөт да. Анан кийин мисалы Шодоконун бүркүт деген өзүңүз билесиз, куштун асылы, төрөсү, эң сырттаны. Анан ал бүркүт каалаган эле тиги кааласа каалабаса деле кала бербейт. Аны таптаган ээсине жараша болот. Ал анан бүркүт деген ошондой жана кул жаалат, аркар алат, илбирис жолбор салат, карышкыр алат, ушундай чоң-чоң нерселерди алат. А Шодокон болсо бүркүттүн ээси, тиги мүнүшкөр. Ал ач көз. Ошондуктан ал бүркүттү коргулуп, чычканга да салып, балыкка да салып, тигиндей кетип бараткан тиги албай турган жыланга деле салып, каалагандай тиги аны мазактаганда ач көз. Тигини алсам экен, муну алсам экен деп анан кийин үкүгө деле салып, таранчага деле салып, анан ошо тиги куштун асылы болгон бүркүттү маскаралап атат да. Болсо ошол экен кадырына жетпей, анан кийин негизи бүркүт деген жанагындай тиги эме тагынып, немесин болбойбу? Томого тагып коюп, анан кийин каалаган учурдаган учурат да, аны көзүн ачып койбойт да. А Шодокон болсо ач көз болгондуктан каалаган учурда, анан куш салбай турган учурда деле, мисалы борон чапканда деле кааласа тетигиреки каманды алдырып алайын, тигирекини алдырып алайын деп ошону каалагандай сала берген. Ошондуктан бул Шодокон бүркүтүндөй жутунуп деген сөз ошо ач көз адамдын образын кыргыз берген да. Окуй, Шодокон бүркүтүндөй жутунган эме деп коет да, жутунган жанагы аксын. Азыр деле мына биздин кыргыз мамлекетинде чиновниктер мамлекеттин буюмдарын, жерин сатып арамбай атпайбы? Мына ушулар Шодоконун бүркүтүндөй жутунуп атышат да. Элди танап толуп бүттү да ушу мененчи. Шодоконун бүркүтүндөй деп дагы айтылат, Шодоконун бүркүтүндөй жутунба деп да айтылат. Бул ылакап сөз. Адатта биз макал анан ылакап деп бөлөбүз нуска сөздөрдү. Шодоконун бүркүтүндөй жутунбай деген бул мындай сыпаттоо иретинде айтылган, кандайдыр турмуштук болгон окуяга негизденген сөз. Мисалы таспайматтай болуп деген сыяктуу сөздөр бар да. Шодокон деген бир мындай эл оозунда Шодокон деген бир абдан мыкты мүнүшкөр адам болгон экен. Ал ошо куш таптап бүркүт салган. Анан бир күнү ушул бүркүтүн агытса, бул ылакап сөз, бир тырмагына бир коёнду, экинчи тырмагына экинчи коёнду мыкчып, оосуна бир коёнду тиштеп келатып, анан жерде жөргөлөп бараткан бир чычканды көрүп, ошону качырат экен да. Мына ошондой ач көздүккө, дүйнөсү түгөл, жетиштүү болуп турса дагы, бирөөнүн ушул кичинекей бир арзыбаган буюмуна, мүлкүнө көз арткан адамдарды мына ошол Шодоконун бүркүтүндөй жутунган адам деп коюшат. Адатта бул мындай адамды уяткаруу иретинде, анан чынында теске тартуу иретинде айтылат. Шодоконун бүркүтүндөй жутунбай, мындай топуктуу болбойсуң, каниеттүү болбойсуң деген мааниде айтылат. Жулуктабаган, мореки зилинде, дээринде, ички жан дүйнөсүндө ачка адамдар болот да. Ошолорго карата айтылып атат да, жана антип мындай бир шүгүрчүлүктү билбеген, топ кылбаган адамдарга карата айтылып атат да. Шодокон бүркүтүндөй болбой жөн турчу деген сыяктуу. Кыргыздын жан дүйнөсүнөн, дүйнө таанымынан жаралган туруктуу сөз айкалыштары пикир алышууда даяр материал катары колдонулат. Лакаптар болсо бул реалдуу турмушта болгон окуянын негизинде айтылган жанагындай көрүнүштөргө карата айтылган учкул сөздөр да. Ал эми фразологизмдер болсо бул көп кылымдардан бери туруктуу сөз айкашына айланып, ар бир эч бир нерсесин өзгөртпөгөн
даяр тилдик материал катары колдонулат да. Мисалы үчүн колтугунда котор ташы бар деп атпайбы. Мындагы сөздөрдүн ордун которгонго дагы же ал сөздөрдү кайсы бир сөздөр менен алмаштырганга да мүмкүн эмес да. Дал ушундай калыпта гана айтылышы керек. Мында колтугунда котор ташы бар деген бул чагымчыл, кутумчул же болбосо мындай бир тукурган, бири-бирине тукурган адамдарды айтат да. Колтугунда котор таш бар. Ичи таза эмес адамдарды айтат да. Фразеологизм деген чын-чынына келгенде бул кыргыздын бир ойду каймана айтып, бирок так түшүндүргөндө турат да. Фразеологизмдерде буга чейин балким көп кылымдардан бери калыптанып келген тилдик жөрөлгүлөр, салттар да бар да. Уйкаш, мукам угулат, бул учкул сөз катары айтылат да. Ошон үчүн фразеологизмдерде дагы бул кыргыз элинин жан дүйнөсүнөн чыккан маданиятынын бир бөлүгү катары карасак да болот да. Шыйрагын сындыруу деген бар да, ал эмнени туюндурат. Көбүнчө балдарга карата жемелөө, тилдөө, коркутуп, опузалоо маанисинде колдонулат дейт. Мисалы, мындан ары Тоголок молдонун мектеп дегенине барбасаң, шыйрагыңды сындырам деди. Шүкүрбек Бейшеналиевдин китебинен алынган. Дагы башкасын шыйрагына теңебе. Дагы башка учкул сөз, фразеологизм. Шыйрагына теңебе деген эмне? Теңине албоо, киши ордуна көрбө, дөөгүрсүп, көтөрүлүп туруу, өзүн жогору саноо дейт. Береги Ороскул азыр Кырым өтүгүн жылтыратып, үзөңгүнү чиренетеп, ээрде үргүлөп, шыйрагына киши теңебей, келберсип келатканы да ош Кадыр Баркынын сыймыгы дейт. Чыңгыз Айтматов Ак кемеден. Мында дагы адамдардын образдары, салыштыруулар абдан күчтүү, мындай бир дүйнө тааным өзгөчөлүктөрү бар да. Маселен, жана колтугунда котор ташы бар деп атпайбы мынакей. Ошондо дагы салыштырманы карасаңыз, дүйнө тааным эмне үчүн башка жеринде эмес, колтугунда болуп аткан. Бул өтө дене бөлүгүнүн өтө бир сезимтал бөлүгү колтук болот да. Колтукка байланыштуу колтугуна суу бүркүү деген дагы бир фразеологизмибиз бар да. Мына колтугуна суу бүркүү. Бул эми жана бирөөнү тукуруп, куйтуланып, арамзаланып, араздаштырган нерсе да. Анан өткөндө бир тиги мектептин балдары менен жолугушуусуна барсам, ал жана колтукка дезодорантты бүркүп чачуу деп айтат да. Аны көрүп алып, угуп алып анан абдан капа болдум. Демек ушул эки кыргыздын сөз маданияты депутаттардан баштап, биздин чоң ченемиктерден баштап маани берилбей, тайыздап, ошо кыргыздын төл сөздөрүн бузуп, түшүнүк тайкыланып аткандыгы ошо кыргыз тилинин этимологиясын, чыгышын, анын тарыхын билбегендиктин белгиси да. Аны окута албай аткан, мектепте, вуздарда окута албай аткан, анан коомдук газета, журналдар, телевидениянын, жалпы биздин коомчулуктун, улуулардын кемчилиги деп түшүнөм да. Анан эми колтугуна суу бүркүү деген биздин балдар, ал жана дезодорантты ушинтип колтугуна сүйкөп алуу дегенде мен абдан капа болдум мисалы. Бул туруктуу сөз айкашы болот. Булар мындай сөздөрдүн ордун которууга, башка сөздөр менен аларды алмаштырууга да мүмкүн эмес да. Ошондуктан булар буга чейин калыптанган даяр тилдик каражат катары колдонулат да. Мисалы үчүн колтугуна суу бүркүү дегенде мындай бир чагымчылык кылуу, кутумчулук кылуу, бири менен кайсы бир кишинин мындай бир уруштуруу сыяктуу маанилерди өзүнө камтыйт да. Фразеологизмдер дагы бир артыкчылыгы, булар өтө образдуу, элестүү болот да. Маселен, ат каратил болгондо барам дейт. Бул кыргыздык дүйнө таанымга дагы мындай айкашып кетет да. Бул кайсы мезгил? Качан бар мезгил болот? Бул июнь мезгили болот да. Чөп жаңы чыгып, ат чөпкө тоюп, анан чөп мындай ширели болот кезде аттын тили кара болот экен да. Башка учурларда бул да бир 15 күнгө чейин созулат экен. Андан кийин аттын тили кара болбойт экен да, чөп бышып кетет экен да. Мына ушундай бир мындай карасаңыз, фразеологизмдерде адамдар жөнүндө, адам менен жаратылыштын, жан жаныбарлардын карым катнаштарында камтылган бир ар түрдүү багытта, ар кандай темада да айтылат да.
Мәселен, жанагы адамдардын ички жан дүйнөсүнө байланыштуу фразеологизмдер бар. Колу ачык дейт. Кол ачык деген бар да. Бул абдан жайыл тастаркон, берекелүү, мындай бир жоомарт адамдар дейт. Колу тар дейт. Бул сараң адамдарга. Же болсо териси тар деп коет. Бул дагы сараң, мындай бир көп адамдарга көп нерсе, көп жагынан мындай бир жоомарттык кылбаган адамдарга карата айтылат да. Азыр болсо, мына 20-жылымда муну жана аялы же күйөөсү бири-бирине башка киши менен көңүлдөш болуп, тигиндей жанагындай этиканы бузса, никени бузса, башка менен мамилеш болбаса ошого колдонуп жүрөт. А бирок кыргыздын төл сөзүндө ала жипти аттабаган деген эмнеден чыккан? Жанагы кара жүн менен ак жүндү эшип, анан мурунба чылбыр болобу, аркан болобу, же жалаң ак, же болбосо карадан жасаганда жанагындай ала жип болгондо ал көзгө көрүнүп турат да. Биринчиден ала жипти жана балдардын тушоосун кесип атканда, ак менен кара жанаша жүрөт, ошонун агы жеңсин, аман эсен бол деп, жанагыдеки жолуң шыдыр болсун деп балдардын неметкенде жанагы тушоосун кесет. Кыргызда азырда бар ал нерсечи. Кыргыздар турмушта көрүшкөндө, турмуш бул эри шаркак, ак карадан турат. Анан мындай карасаңыздар, баланын тушоосун кескенде дагы ак кара жипти эшип, ошол бала турмушта ошол ак кара жашоодон басып өтөт. Ошол жашоосунда мына жол ачык болсун деп ошол ак кара жиптен эшилген тушоосун кесет да жипти. Анан эми ошол ала жипти аттоодо көбүнчө бул аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы мамилеге карата көбүрөөк айтылат. Ала жипти аттоо, ошо көзүнө чөп салбоо деген сыяктуу. Анан бул менимче ушу берген убадага, аманатка кыянат кылбоо деген сөз да. Ала жипти аттоо дегенде ошол аялы менен күйөөсү бирине-бири аманат катары, бирине-бири баягы биринин милдетин бире алган адамдар катары болсо, ошолор дагы бирине болгон милдетин, ошо милдетин бузбоо, убаданы бузбоо деген сыяктуу да. Ал эми турмушта ала жипти аттоо ушул берген убаданы аттап кетпөө, берген убададан ошону берген убадага кыянаттык кылбоо деген маанайда айтылат да. Эгерде бирөөнө жолдошуңа деле бир убада берип ушуну аткарам десең, ошону аткарбай койсоң, ала жипти аттап кеттиң, ошол өзүңдүн берген убадаңдан тайып кеттиң деген, аксак саратыңа миндиңби дегендей сөздөр айтылат да. Ала жипти аттабоо дегенди кандай түшүнөсүң? Ала жипти аттоо деп азыркы заманда аябай көйгөй болуп кетти. Бул деген мисалы деген неме жолдошу бар туруп, башка бирөө менен мамиле куруп же жубайы бар туруп башка кишиге кетип калганда бул ошо ала жипти аттоо деп түшүнөбүз. Ал эми ала жипти аттоо дегенде ошол неме аялдагы күйөөсү дагы ошол эки жубай тең ошо бири-биринин ортодогу мамилесин сактап, ынтымакта болуп, ошо бири-бирине сүйүүлөрүн арттырып, ошол андай жаман мамилеге барбасын түшүнөм. Ам билбей эткемчин. Ала жипти аттабоо дегенди кандай түшүнөсүң? Ала жипти аттабоо бул эми бул ала жип деген нерсе бул аял жана күйөөсүнүн ортосунда болот да. Азыркы биздин заманда көбүнчө күйөөсү туруп, аял туруп башкалар менен жүргөндөр болуп атат да. Бул ала жипти аттоо деген сөз да. Ал эми ала жипти аттоо аял күйөөсү бири-бирине ишенип, бири-бирин сүйүп, ынтымактуу, жакшы, туруктуу үй бүлө куруу, ошол ала жипти аттоо болуш керек. Илгери боз үйдө жашачубузда ал убакта кулпу жок болчу. Анан кийин ошол эки кетип атканда үйдө эч ким жок деген белгиси кылып, тиги жанагы ала жипти арчындап эшикке байлап койгон. Тияка керегеге, бияка бир керегеге байлап койгондо, бул эч ким жок дегенден кийин ал тиги түн эмени кирип келген киши ала жип байланып тургандан кийин ниети таза болсо, үйүндө иши жок турбай деп анан кетип калат. Эгерде ниети бузук болсо, бирдемен алам деген болсо, ала жипти аттап, үйүндөгү томкоргон сары майын алып кетет, же чанаштаган кымысын алып кетет, же болсо бир сүрсүгөн эттерин тигуларын алып кетет да. Ошо жана эметкен нерсе да. Анан ала жипти аттабаган, ошо каада салтты сактаган, уурлук кылбаган, ниети ак кишини билдирген. Бул төл башында ошо биздин көчмөн жашообуздун өзүнүн эмеси ушундай да.
ала жипти аттабаган адамдар ушундай болгон. Анан кийин ала жипке байланышкан нерселер көптөгөн ырым-жырымды эметип ал бир касиетке келген да. Анан ала жипти аттабагандын нукура мааниси, түпкү мааниси ошо эки түз киши, ак ниет киши, ниети таза, тарбиялуу, нускалуу адам дегенди билдирет. А ниет эмес болсо ала жипти аттап, жанагы уурдап, мисалы мылтыгы болсо, комусу болсо, көзүнө эмне көрүнсө, ал бир өзүнүн немесинде уурдап кеткен да. Анан кийин ошо ала жипти аттаган кишилерди, бул ала жипти аттаган киши деп коет, ала жипти аттайт депчи. Демек ал ууру кески экендигин, андан сактаныш керектиги экенин, ал киши ким экендигин ушу менен эле бир сөз менен билдирип койгон да. Жок, бул ала киши ала жипти аттабаган дегенде, бул деген нарктуу, салттуу, тарбиялуу адам дегенди түшүндүргөн нерсе да. Кийин 20-жылымда боз үйдө жашабай калгандан кийин, момундай там үйлөрдө жашап калгандан кийин кулпу чыкты да. Баягы боз үйлөр колдонулбай калды. Анан кийин аны мындай кыйыр түрүндө жанагындай жубайлардын бири-бирине көзүнө чөп салуусун ушундайга пайдаланып, анан өзгөчө биздин жанагы бугадагы жазуучуларыбыз тиги булар ушуга тар маанисинде колдонуп кетишти да. Бирок тигиндей. Раматылык Мухаммед Ибрагимов деген өзү өнөр жаачы бир инженер кыргыздын 25 жылы жыйнаган маалыматтары. 25 жыл. 10 миңден ашык учкул сөз, макал, лакаптарды чогултуптур. Анан мына бир китепте ошол аксакал өзү келип мага. Анан мен бул китепти китеп кылып даярдап, анан Макелек Өмүрбай деген кытайлык окумуштуу тууганыбыз дагы 4 миңден ашык Кытайдагы кыргыздардын ушундай макаллакка учкул сөздөрүн чогулткан экен. Ошол экөөнү ошол макулдугу менен бириктирип, мына китепти чыгарып, муну ошол азыркы Бакай банк дегендин башкармалыгынын төрагасы ошо Мухаммед Ибрагимовдун уулу Сергей Ибрагимов каржылап 5000 тираж чыгарып мектептерге бекер таратып берди. Анан мен ушунун ичиндеги канча макал лакап, канча сөздөр бар. Мисалы үчүн айта кетели. Жарды болсоң да ардуу бол дейт. Жарды болсоң бол, бирок намысыңды жок кылба деген кеп да болчу. Арың барбы? Ар намыстуу бол деген кеп болуп атпайбы? Кыргыз тилин ушу 23 жылдан бери эле киргизе албай барабыз. Падыша болор алдында бардык эле ушул чоң болор алдында бардык айтат, кыргыз тилин биринчи катарга коебуз, мамлекет тили. Барып эле такка отургандан кийин эле баарын унутуп коюшат. Ошондо жанында бир киши керек. Мисалы, баягы элге убада кылбасыңыз беле. Кыргыздын тилине 23 жыл болду. Эми качан киргизебиз? Бу жерге акча деле анча керек эмес экен. Башка деле улут жок экен. Биздин тилде бир 70% сүйлөйт экен. Ага кыйналбайт экенбиз. Кел киргизелик. Муну кылалык деп 5-6 жолу айтса, эме кылат да. Эми азыр баардык эле экономиканы окуйбуз. Коррупция менен ушул жок кылабыз дейт. Аны Кудай талаадан келаткан жакшы жаман кишилер болгондон кийин жок кылат. Азайтышы мүмкүн, жок кыла деле албайт. Бирок ушинтип отурса, кыргыздын тили, мына азыр экөөбүз сүйлөшүп отурган тил жок болуп кетиши мүмкүн да. Кыргыздын дилинен чыккан макал лакаптарын, төл сөздөрүн колдонуп, сөзүбүздүн көркү чыксын.